Ассаламу алейкум, амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге кечээ күнү ACA 199 турниринин алкагында беттеш өткөргөн кыргызстандык мушкерлер Алтынбек Мамашев менен Эдил Эсенгуловдун беттешине кененирээк кайрылабыз. Ошондой эле океандын ары жагында LFA уюмунда Бекмырза Досматов дебют жасады. Келиңиздер бул тууралуу кененирээк алдыда биздин канал менен калып туруңуздар. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Прайм деп кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. ACA 199 турнири Краснодар шаарында жайгашкан баскет-холл аренасында орун алды. Анда кеченин башкы беттешинде Рамазан Имеев, Артем Фролов беттешип, анда Имеев калыстардын чечими менен жеңишке жетти. Дал ушул турнирде Кыргызстандан 2 мушкерибиз, болгондо дагы белгилүү мушкерлерибиз өздөрүнүн беттешине чыкты. Бул жолу 84 кг салмак чембирдигинде дебют жасаган Эдил Эсенгулов лиганын мурунку чемпиону Мурат Абдуллаев менен кескелди. Албетте, эки мушкердин азыркы абалы эки башкача. Эдил күчкө толуп турган мал болсо, Мурат Абдуллаевдин карьерасы акырындап жыйынтыкталып бара жаткан малы деп айтсак болот. 37 жаштагы мушкер жакында карьерасын жыйынтыкташы да толук ыктымал. Ал эми беттештин өзүнө кайта турган болсок, Эдил Эсенгулов биринчи мүнөттөрдөн тартып эле ата-андашын партерге алып келип, биринчи раунд толук тургузган жок. Экинчи раундда дагы ошондой эле көрүнүш кайталанды. Ал эми үчүнчү бөлүктүн аякташына 1 мүнөт калган учурда Эдил Эсенгулов ата-андашын партерде соккуларга алып, натыйжада беттешти мөөнөтүнөн мурда жеңиш менен аяктады. Ошентип Эдил Эсенгулов карьерасында 23-чү жеңишине кол жеткирди. Эми 84 кг салмак чембирдигинде ал чемпиондук позицияны көздөй бара жаткан маалы. Дагы бир кыргызстандык мушкерибиз 32 жаштагы Алтынбек Мамашев. Ал дагы 84 кг салмак чембирдигинде ACA'де дебют өткөрдү. Ал 2019 жылдан бери аталган лигада беттеш өткөрүп келет. Акыркы беттешин 2023 жылы декабрда өткөрүп, ошондон бери эми гана октагон ортосуна кайтты. Алтынбек Мамашевдин бул жолку ата-андашы Крис Хонейкат аттуу Америка Кошмо Штаттарынын мушкери болду. Крис Хонейкат өтө күчтүү, күрөштө мыкты болгон мушкер экендиги башында эле белгилүү болгон. Бирок Алтынбек Мамашев бутка турууда дагы, партерде дагы ата-андашына салыштырмалуу өтө мыкты болду. Биринчи раунд өз пайдасына калтырган кыргызстандык мушкер экинчи раунддун башында 29 секунданын ичинде Крис Хонейкатты нокаутка кетирип беттешти жыйынтыктады. Ошентип Алтынбек Мамашев өзүнүн карьерасындагы 18-чи жеңишине кол жеткирди. Эки кыргызстандык мушкер тең 84 кг салмак чембирдигине өтө жогорку деңгээлде кирип келишти. Мындан аркы кадамдар кандай болот азырынча так белгисиз. Алтынбек Мамашев февралда өтө турган ACA'дин кийинки турниринен беттеш сурады. Бирок аны ACA уюму береби жокпу азырынча белгисиз. Ал эми турнир аяктагандан кийин Алтынбек Мамашев кеченин эң мыкты мушкери аталып $20 000 кошумча бонус сыйак алды. Ал эми Эдил Эсенголовго мөөнөтүнөн мурда жеңишке жеткендигине байланыштуу белгиленген гонорардан сырткары $5 000 бонус берилди. Россиялык промоутердик компанияда эки мушкерибиз тең бонустарды алып, өзгөчө беттештери менен кыргызстандык көрөрмандарды кубантты. 17 январдын таңында Америка Кошмо Штаттарында Бекмырза Досматов LFA'дын кезектеги турниринде аталган лигадагы дебюттук беттешине чыкты. Бул жолу кыргызстандык мушкердин ата-андашы Жасия Харел аттуу күчтүү делинген акшылык мушкер болчу. Жасия Харел буга чейин өткөргөн 10 беттешинде бир дагы жолу ата-андашынан жеңилип көрбөй, мыкты позицияда келе жаткан. Эки мушкердин беттешин көпчүлүк көрөрмандар ашыга күткөн. Себеби экөө тең өтө мыкты мушкерлер болчу. Биринчи раундда кыргызстандык мушкер Бекмырза Досматов ата-андашынан бир аз мыктыраак болуп чыкты. Калыстар менин оюмча биринчи раундду кыргыз мушкерине берген. Бирок экинчи раундда Жасия Харел дароо өзүнүн калыбына кайтып келип, бир аз чарчай түшкөн Бекмырзаны партер абалында өтө мыкты абалда кармап,
экинчи раунду толук өз пайдасына жазды. Ал эми 3-раунддун башында кыргыз мушкер таптакыр чарчап калгандыгын көрүүгө болот. Жосе Харрелдин чабуулу өтө ийгиликтүү болуп, ал атаандашын 3,5 мүнөт бою канваста карбоого жетишти. Муну көргөн калыс беттешти убактысынан мурун токтотту. Тилекке каршы Бекмырза Досматовдун АКШдагы ЛФА уюмундагы дебюту ийгиликсиз чыйынтыкталды. Ал эми Жосе Харрел буга чейин 2023-жылы эле UFC уюму менен келишим түзгөн болчу. Бирок башында кандайдыр бир дартына байланыштуу ал аталган лигадан четтетилген. Андан кийин операция жасатып гана ММАге кайтып келгендигин белгилеп коюшубуз керек. Менин оюмча бул мушкер кайрадан аталган лигага өтөт жана ал жакта дагы өзүн жогорку деңгээлде көрсөтө алат деген ойдомун. Ал эми кыргызстандык мушкер Досматовдун кийинки кадамы кандай болот күтө туралы. Достор, 2 жеңиш 1 жеңилүү бул да болсо өтө жакшы. Дүйнөлүк эң чоң делинген уюмдарда кыргызстандык мушкерлер өзгө көрүнүктүү беттештери менен жалпы кыргызстандыктарды кубанта алды. Буюрса январь айынын аягына чейин дагы көптөгөн мушкерлерибиз беттештерге чыгат. Ал беттештерге дагы кайрылуу өтүүгө аракетибизди жасайбыз. Андыктан канал менен болуңуздар. Видео жакса лайк баса кетиңиздер. Кайрадан саламдашканча аман эсен болуңуздар.